Hep kızıl çok sık. Pajanıga çal yugo çeçilip kese pajanı öçürüp koydu. Ona zımga jettik koy. Ona жерде жолдун боюна жолго чыгып аткан жеринен вагондун арка жетти. Ошол жерге пажарный келди. Камера оратмын көрөсүм сага. Камера жактан өчүрүп пажар келди го. Saat 10'da men келатып, мен келатып. Камера көрөсүм. Көрдүм о жерденчи. Камераны көрөсүм. Ya bunlar niye güytat onda buna? Koptur. Азыр күйтат я мына Прям азыр. Yok endi Güytat koyma onu. Жактан келип күйүп туруп, күйүйтөт Ha koptur güytat dövesi. Ya adı hem sürgenden bu adratın kotası var hem adıdan geldi. Жактан келип күйүп турмайапчы. Карталар полигон. Топrak таштайсыңарбы? Тупакча бир чоң картаны биз тупак менен көмүп бүткөнбүз. Неме картабыз толук менен көмүп бүткөн түтөйдөн. Ал эки карта калды, экинчи ичинде биринчи картаны дагы көмөбүз. Бизге 10 срок бересиңер, 10 күн ичинде өчүрүп болобуз. 10 күнгөчө өчпөйт. Азыр кыйналсак да, туплансак да өчпөйт. Gerek olsa güyden ötüsünden bulacak. Bundan Çasnılar caldap gelgilebilir. Nege caldap gelenmezler? Бүгүнкү күндө тазалык ишкананын Ош шаарынан элдерден түшкөн бюджети 100 миллионду чапчык. Сом эсебинде. Бул такталган маалымат. Эсеп чарчайсың. Муну эсеп Угуп тургула, суроону кийин бересиздер. Андан тышкары Ош шаарынын мэриясынын эсебинен субсидия алып, шаардын ичиндеги домдордун ортосун шыпырыш үчүн 35 миллион сом акча да бөлүнөт кошулуп үстүнө. Эми 135 миллион сом бюджет бар. Ошонун ичинен мен билгенден ушул полигонду ушул полигонду жыйнап, аяк-буягын шыпырып, тазалап, булдозерлерди бу жерде рабочулар иштетип отун күйгүзбөй жаап туруш үчүн 7 миллион сом бир жылдык полигондун өзүнүн бюджети бар. Мына мен силерге боло турган нерсени ачык айтайын. 7 миллион сом бир жылдыгы. Анын ичинде баягы ит атканы бар, башкасы бар, в общем көп. Өкмөт тарапта эч кандай айып жок. Бардык нерсени бөлүп, колуна тактап карматып берип атат. Бул жерде мен ачык эле как кишилердин өкүлүңөр катары айтып коеюн, ушу жетекчилердин шалакылыгы болуп атат. Туура. Орусча айтканда равнодушие. Түздөн түз президентибиз Сооронбай Шарипов Жээнбековке кайрылабыз. Топтур. Сиз өзүңүз келип ушу маселени чечиңиз. Себеби биз сизди ушу маселени чечет деген үмүттө шайлаганбыз. Туура. Элдин үмүтүн актайсыз деп ишенебиз. Биздин шаардын депутаты эмес, бул жогорку кеңештин депутаты чечпейт мунучу. Биз буну жаза берип, айта берип, жадап бүткөнбүз. Бул мусурхана болгондо бир 30-40 жылдан ашты. Бирок ол малдамын апаларыбыз билет. Полиэтилен пленка жок эле, памперс жок эле, туалеттин бумага жок эле. Чөмүштүн бардыгы, челектин бардыгы эмне? Темирден болчу эле. Азыр мына жерде күйгөн памперс, малдын сөөгү, ичеге карын, шаардагы керек болсо букабаккандардын богу да ушул жерге келип төгүлөт экен. Биз ушуну мына Жапалак не мушакап келсөт. Иттин өлүгүн айтпай эле коеюн. Бу жерде биз жапалак ушуга жакын жашайбыз. Биздин талап жылгы чейин жер жок экен. 8 миллион евро турат экен, азыр 10 миллион евро деди. Жер чечилбей атыптыр. Жылгы чейин ушуну түтөтпөстөн, сасытпастан чымынын дезинфекцияласын, все болду. Маселе жок, биз төктүрбөй койбойбуз. Азыр бир айтып коеюн. Ушуга тиешелүү жетекчилер келсин, азыр милиция органдары келди. Бул депутаттын иши эмес. Ушул хоз час боюнча вице-мэрдин иши, тазалык башкармалыгынын иши, мына ушу полигондун начальнигинин иши. Келсин, чечсин. Ого чейин биз кетпейбиз иш жакка. Şu işler var, начальник полигонун алмаштырасың işten азыр. Ченеден алмаштырасың şu oladi. Sen özün çeçpeysin de. Sen жетекчи эмессиң да. Азыр сен мыйзам боюнча ийосуң да турабы, сен бар жогу өтөт да. Ошондо аткаруу, акчага, башкага сен мыйзамдуу жетекчисиң да. Az bul жерде деме Жок укпай атпайсың sen. Башка мелдер чечилбейт азыр. Алмаса чечилбейби? 10 күнчө өчүрүп боласың. Sen eldin ümitini üzü tasın. Çakılgaz pajarın gel. 150 maçtan geçtim aileler. Halkında. 150 maçtan mısır çakılıyor. 150 maçtan örtte oysoңор күйбөйт. Örttenbey çıkart azır. Ben mына жетекчилермен көп эле иштешип жүрөм. Урматтуу жердештер. Чындыгында бул өтө оор нерсе. Өтө оор мына жетекчилерден жакындатып айтып атат. Мында Аркачылык Туура каралыкла, мен акпарат таштан сөзүн колдойм. Мыналарды азыр киргизип турайлы. Анан көзөмөлдү биз дагы кошо жүргүзөйлү. Мынаны өчүрсүн. Машиналарды киргизгенге убакыт бергиле, мүмкүнчүлүк. 3 күндө бе жага чыгып кайчы. 10 күн ичинде Түтүн өчсүн анан келсин. Чакырт пажарда. Түтүн өчсүн анан кийин көрөлү. Келиш керекти. Бул бүгүнкү мына ушу Ош шаарына караштуу Жапалак айылдык аймак башкармалыгынын
жогору жагында жашыл жайгашкан мусордун полигон боюнча буга чейин элден кайрылуу болгон. Муну атайын ош шаардык мэриясынан чечүү максатында атайы ушул мусордун полигонду башка жакка көчүрүү үчүн, айылдан алысыраак жерге жайгаштыруу үчүн атайы Ош шаарынын мэри Айтмат Кадырбаев көптөгөн ушу Кара Суу району менен ушу районунан жер бөлүнгөн экен бир убакта. Бирок бул жер азыркы күндө ошо жашоочуларга үй салган берилип кетиптир дагы, бүгүнкү күндө ушул жер табылбай, ушул маселе чечилбей келатат. Бул жерде маселе негизги түтүн болуп атат. Өзүңөр көргөндөй түтүн кечеги күндө күнүнө карап бул жакта үлүшчелер оттон улам күйүп кетиптир. Биз бул иште ошо күн ысыгында карабастан 10 күн алдын тендер өткөзүп, атайын бизде полигондо 3 карта бар, таштан бүгүн төгүлүп аткан. Жалпы 54 гектар аянты болсо, биз бүгүнкү пайдаланып аткан 20 гектар. 20 гектарын биз 5 гектарын ошо пайдаланып аткан картанын бир бөлүгүн турпак төгүү менен өчүргөнбүз. Азыркы күндө биз 2 карта калды. Ошо 2 картаны 10 күн ичинде турпак төгүп көмүп, толук менен өчүрөбүз. Бирок бул таштан полигон сайзы убагына келгендиктен түттө газ болуп, күндөн күнгө күйүү түтүн чыгып боло берет. Бирок биз иш алып барабыз. Баштагыдай түтүндөр болбой калды. Бүгүндө бирок кыйла азайган, өздөрү да көрүштү бул жак чыгып. Биз 10 күн суроо калды, ошо 10 күн ичинде биз толук өчүрүп беребиз.